Кайрадан кыргыз тили сабагы, кайрадан мен Капар Момуналиев. Сабаттуу жазуу сабагы, жаңы сабак. Биз бүгүн сиздер менен биргеликте астрономиялык энчилүү аталыштардын жазылуусу тууралуу сөз кылабыз. Астрономиялык энчилүү аталыштар деген булар эми биз баарыбыз кайсылар экенин билебиз. Жер, Күн, Ай, Марс, Андромеда, Саманчынын жолу жана башка толкун токой энчилүү аталыштар болуп саналат. Буларды жазууда дагы бир топ татаалдыктар, бир топ кыйынчылыктар, бир топ түшүнбөстүктөр бар. Мына ошону бүгүн жөнгө салабыз. Анда даяр болсок баштадык. Эң алгачкы эреже төмөнкүдөй. Айталы, маселен, кандай гана энчилүү аталыш болбосун, мейли астрономиялык атпы, мейли башка атпы, кыскасы ал атайын энчилен берилген ат болсо, мейли сүйлөмдүн башында келсин, мейли сүйлөмдүн акырында келсин, ортосунда келсин, ал мааниге эмес, ал сөзсүз түрдө баш тамга менен жазылышы шарт. Милдеттүү. Бул бузулбаган бекем эреже. Эми астрономиялык айрым бир аттардын сүйлөмдүн ортосунда, башында келишине мисал. Айталы, мынакей эң алгачкы биринчи мисал. Марсты изилдөө иштери жүрүп жатат. Активдүү жүрүп жатат. Кийинки мисал. Окумуштуулар кызыгуу менен изилдеген планета Марс болууда. Ал эми кийинки мисал. Дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусун арттырган планета бул Марс. Бардыгыбыз байкалгандай, бул жерде эң негизги биздин көңүл буруучу сөз энчилүү ат, албетте бул Марс. Марс деген бул планета атайын асманда жайгашкан, космосто жайгашкан бир планета. Жер сыяктуу планета жөнүндө сөз болуп атат. Ошол планетага энчилен берилген ат, ысым Марс. Демек бул баштамга менен жазылат. Сүйлөмдүн башына келгенде албетте эми энчилүү ат болсо дагы болбосо дагы баштамга менен жазылат. Ал эми сүйлөмдүн ортосуна келгенде мына албетте Марс деген сүйлөмдүн ортосуна келди. Энчилүү ат демек баштамга менен. Дал ушул эле энчилүү ат бул сүйлөмдүн акырында келсе дагы дайыма баштамга менен жазылуусу шарт. Албетте космосто бул сыяктуу астрономиялык аттар толтура. Айталы, Андромеда, Чолпон, Меркурий, Жетиген, Плутон жана башка толгон токой энчиленген аттардын бардыгы баштамга менен жазылат. Демек муну тактап алдык. Эми кийинки маселе. Мына айталы, асманда, космосто айрым астрономиялык телолор, объектилердин аттары эки же андан көп сөздөр менен берилип калуусу мүмкүн. Татаал аталыштар болуп калуусу мүмкүн. Алар кандай жазылат? Алар эгерде эки же андан ашык сөз менен берилсе дагы, алардын ар бири өз алдынча бөлүнүп, ажыратылып, баштамга менен жазылат. Ар бир өз алдынча жазылат, жана ошондой эле алардын ар бири баштамга менен берилет. Ошондой эле ортосуна дефис белгиси коюлбайт. Мынакей өзүңүз көрүп тургандай, Саманчынын жолу галактикасы, Алтын казык, Чоң жетиген, жети каракчы, жылдыздардын тобу. Булардын бардыгы энчилүү аттар, атайын адамдар койгон жана ошондой татаал аталыштар, ар бири өз алдынча баштамга менен берилет. Дефис белгиси коюлбайт. Андан кийинки маселе. Маселен, бизге белгилүү болгон, биз күндө пайдаланган, эң активдүү колдонгон энчилүү аттар бар, астрономиялык аталыштар. Булар албетте бул Ай, Күн, Жер деген астрономиялык аталыштар, энчилүү аттар. Эгерде дал ушул үч аталыш, Ай, Күн, Жер деген үч аталыш энчилүү ат катары келген болсо, жалпы ат эмес, атайын энчилүү ат катары келсе, булардын бардыгы сүйлөмдүн кайсы бурчуна келбесин баштамга менен жазылат. Анткени буларга энчилен берилген Күн жалгыз, Ай жалгыз, Жер дагы жалгыз. Муну алып карайлы, мисалдарга көңүл бурабыз. Күн Жерге жакын жайгашкан жылдыз. Ал эми Ай Жердин табигый спутниги, жандоочусу. Бул жерде үч сөздөн энчилүү ат катары келди. Күн Жерге эң жакын жайгашкан жылдыз. Ал эми Ай анын табигый жандоочусу, спутниги.
Андыктан биз буларды кичинекей тамга менен бербейбиз. Дайыма сүйлөмдүн кайсы жеринде келбесин сөз түрдө баш тамга менен берилүүсү шарт. Эми булардын ар бирине бир аз конкреттүү кененирээк токтолобуз. Маселен, күндү алабыз. Биринчи сүйлөм. Тоо артынан жаркырап күн чыкты деп турат. Бул жерде дагы күн деген сөз энчилүү ат катары келди. Себеби күн жалгыз жылдыз. Андыктан тоо артынан күн чыкты дегенде дагы бул жерде баш тамга менен берилет. Кийинки сүйлөм. Таң атып, күндүн алгачкы нуру гүлдөрдү сылап өттү. Таң атып, күндүн алгачкы нуру гүлдөрдү сылап өттү. Мында дагы күндүн нуру дегенде күн деген сөз энчилүү ат катары, асмандагы жылдыз катары келди. Андыктан бул дагы баш тамга менен берилет. Эми бул күн деген сөз качан кичинекей тамга менен жазылат? Албетте, күн деген сөз эгерде асмандагы жылдыз катары, асман объектиси катары келбесе, жөн гана убакыт катары келсе, мында албетте кичинекей тамга менен берилет. Биринчи мисал. Биздин жолукпаганыбызга канча күн болду? Бул жерде күн деген сөз энчилүү ат катары эмес, жөн гана убакыт бирдиги катары келди. 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн деген сыяктуу. Кийинки мисал. Бүгүн күн жылуу болот окшойт. Мында дагы күн деген сөз албетте жалпы аталыш катары келди, убакыт көрсөткүчү катары келди. Ошол убакытта температуранын жагымдуу, жылуу болор тууралуу айтылып жатат. Демек, бул дагы кичинекей тамга менен жазылат. Ал эми андан кийинки аталыштар дагы ай, күн, ай, жер деген сөздөр дагы дал ушундай. Эгерде асман телосу катары, атайын энчиленген ат катары, планета катары, бири табигый спутник катары аталса, албетте баш тамга менен берилет. Ак булутту аралап ай баратат. Бизге белгилүү болгон ырыш сабы. Ак булутту аралап ай баратат. Бул жерде асманда айдын көрүнүшүн айтып сүрөттөп берип жатабыз. Бул жерде атайын энчиленген объектинин аты. Андыктан баш тамга менен берилет. Сүттөй жарык төккөн айга көпкө карап турду. Сүттөй жарык төккөн айга көпкө карады. Бул жерде дагы асмандагы айды карап тургандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Демек, бул дагы баш тамга менен жазылат. Кийинки жер деген аталыш дагы дал ушул сыяктуу. Адамзат жашоосуна ылайыктуу жалгыз планета жер. Адамзат жашоосуна ылайыктуу жалгыз планета бул жер. Бул жерде дагы планетанын аталышы катары келүүдө. Андыктан баш тамга менен берилет. Кийинки мисал. Окумуштуулар жерге окшош планетаны издөө менен алек болууда. Окумуштуулар жерге окшош планетаны издөө менен алек болууда. Бул жерде дагы энчиленген планетанын аталышы катары келип, жыйынтыгында баш тамга менен жазылды. А эгерде планетанын аталышы катары эмес, жөн гана убакыттын аталышы катары, орундун аты катары, кандайдыр бир аянттын аты катары келсе, анда булар сүйлөмдүн ортосунда акырында кичинекей тамга менен гана берилет. Мисалы, 12 ай биригип 1 жылды түзөт. 12 ай биригип 1 жылды түзөт. Бул жерде албетте асмандагы ай жөнүндө эмес. Асманда 12 ай биригип тургандан кийин 1 жылды бириктирет деген эмес. Бул жерде убакыт бирдиги жөнүндө 28, 30, 31 күндөн турган убакыт бирдиги ай жөнүндө айтылып жатат дагы, ушулар биригип келип 1 жылды түзөт деп көрсөтүп жатат. Демек, бул жерде кичинекей тамга менен жазылат. Февраль эң кыска ай болуп саналат. Февраль эң кыска ай болуп саналат. Бул жерде дагы атайын убакыттын аталышы жөнүндө, убакыт бирдиги жөнүндө сөз болууда. Демек, бул дагы энчилүү ат эмес. Бул жерде тургандан пайда жок. Бул жерде тургандан пайда жок. Бул жерде жер деген сөз орунду билдирүүдө.
планетаны эмес, жөн гана орунду. Бул жерге олтурбагыла, бул жерде турбагыла, ушул жерде жашайм. Андыктан бул дагы кичинекей тамга менен жазыла берет. Бак тигүү үчүн 30 гектар жер берилди. Бак тигүү үчүн 30 гектар жер берилди. Бул жерде дагы жер деген сөз албетте планетаны аталыш катары эмес, жөн гана аянт катары айтылып жатат. Орун катары, аянт катары айтылып жаткандыгы үчүн бул дагы кичинекей тамга менен жазыла берет. Албетте, эгер сүйлөмдүн башында келбесе, эгер сүйлөмдүн башында келсе, булар энчилүү ат болобу, жалпы ат болобу, убакыт көрсөткүчү болобу, же бир аянт орун болобу, бардыгы баш тамга менен жазылат. Демек, жыйынтык. Эгерде планетанын аталыш катары, асман телосунун астрономиялык аталыш катары келсе, баш тамга менен жазылат. Сүйлөмдүн ортосунда акырында. Эгерде жөн убакыт, орун, өлчөмү катары келсе, демек булар сүйлөмдүн ортосунда акырында кичинекей тамга менен жазылат. Сабаттуу жазыңыздар. Саламатта болуңуздар.